Акыйкатчы институту ЖМК өкүлдөрүнө, журналисттерге, блогерлерге жана активисттерге карата иштерди кароодо соттук практикада пайда болгон терс аракеттерди белгилеп, ММК өкүлдөрүнө козголгон кылмыш иштеринин дээрлик бардыгында процессуалдык бузуулар жана тергөөдөгү кемчиликтер бар экенин билдирди. Акыркы учурларда ошол чектөөлөр болуп атканын көрүп турабыз. Анан кийин кылмыш иштери козголуп, ошол кылмыш ишин жүргүзүүдө, тергөөдө биздин байкообуз, биздин баабыз менен көп жетишпегендиктер, карама-каршылыктар бар да. Анан ошол карама-каршылык жетишпегендиктерди айыпталуучуга каршы колдонуу, жоопкерчилигин күчөтүү тарапка колдонбош керек да. Мындай жагдайга иликтөөчү журналист Болот Темировдун иши далил болуп бере алат. Биринчи наркотик салганга аракет кылышты. Анысы көрүнүп калып, баары ачыктан ачык болуп калгандан кийин документи жасалмады деди. Ал баарын тастыктап бергенден кийин бүгүн кандай чечим чыгат? Бунун баары кугунтуктуу. Алар иликтөө журналистика. Дагы бир далил катары Next TV каналынын директору Таалай Дүйшөнбиевди алса болот. Азыр Кыргызстанда сөз эркиндигине, эркиндиктерге, жарандык коомго, башка көз караштагы саясатчыларга мурда тарыхта болуп көрбөгөндөй басым болуп атат. Анткени Кыргызстан, Жапаров менен Ташеев Кыргызстанды диктатуралык, авторитардык мамлекетке айлантканга аракет кылып атышат. Мына ошонун бири катарында бүгүн ушул менин телеканалымдын директору Таалай Дүйшөнбиевдин түрмөдө жатканы 7 ай бою эч кандай күнөөсүз, эч кандай далилсиз ушуга далил болуп эсептелет. Буга чейин бийликке жакпаган маалымат айткан активист-блогерлер Адилет Балтабай, Тилек Куренов, Ырыс Жекшеналиевтердин жоопко тартылуусу сөз эркиндигине кысым көрсөтүүнүн белгиси болуп бере алат. Жанагы блогерлерге болгон нерсе бул кугунтук, алар дебатта болуп аткан нерселерди илип койсо да аларды камап атат, 19 жаштасына карабай. Ошон үчүн мен ойлойм, бул Тажикстандын бизге басып келген агрессиясынан кийин биз жапа тырмак болуп алдыга жылыш үчүн кугунтуктар токтош керек. Эгер кугунтуктар токтобой турган болсо, анда кайсы арына барып деген тиги дүйнөлүк аренадан жардам сурайт, өзүнүн элин жапа тырмак кылып чогулта албай атса. Болот Темировдун ишинде, башка ошол активисттердин, мынакей Айжан Мырзанын ишинде анан көп ушул иштер боюнча жетишпегендиктер тергөөдө көп да, так эмес, толук эмес маалыматтарчы. Анан кийин эми иштин аркасы менен кишини күнөөлүү деп табыш болбойт да. Мүмкүн имиш деген нерсе тергөөдө колдонушу мүмкүн эмес. Анткени бул тактыкты талап кылат турабы? Бүт тараптан иликтөөнү талап кылат. Ошон үчүн азыр биздин сөз эркиндигибизге ошондой чектөөлөр болуп аткандыгы капалантат, анан негизсиз чектөөлөр болуп атат да. Сөз эркиндиги өнүккөн өлкөдө ЖМКнын тийгизген терс таасирине караганда оң жактары арбын. Анткени жакында эле тажик тараптын кол салуусундагы окуяны чагылдырууда дал ушул көз карандысыз маалымат каражаттары активист, блогерлердин салымы аркылуу маалыматты кайдыңда алдыга чыгууга өбөлгө түзүлгөндүгү анык. Мындай жагдай өлкөгө аброй гана алып келери айтылууда.